Алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күндө элибиздин арасында ичкилик деген нерсе кээ бирлери үчүн кадимки көрүнүш болсо, кээ бирлери үчүн харам деп билинген бир ачык айкын өкүм, ал эми кээ бирлери үчүн бул талаштуу маселе болушу мүмкүн. Бирок Аллах таалам буну 3 баскычта харам кылды. Биринчи баскычта анын пайдасы бар экендигин айтты. Экинчи баскычта мас болгон абалыңарда намазга жакындабагыла деди. Үчүнчү баскычта болсо толугу менен аракты харамга чыгарды. Биринчи баскыч Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 219 аятында ушундай деп баяндап жатат. Бисмиллахир рахманир рахим. Ясалунака анил хамри вал майсир. О Мухаммад, сенден ичимдик, мындайча айтканда хамр, мас кылуучу ичимдик жана кумар оюну туурасында элдер сурашат. Булардын өкүмү туурасында сурагандар кимдер эле? Албетте, Умар бин Хаттаб, Муаз бин Жабал жана сахаба радиаллаху анхумдардан болгон бир тайпа жамаат эле. Булар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, "О Аллахтын элчиси, бизге арактын өкүмү туурасында айтыңыз" деди. Ошондо ушул аят түштү. Куллу фихима ифм кабирун ва манафи'у лин-нас ва ифмухума акбар мин наф'ихима. Айткының, ал экөөндө чоң күнөө бар. Мындайча айтканда кумар оюну менен аракта чоң күнөө бар. Жана ошондой эле элдер үчүн дагы кандайдыр бир деңгээлде пайда бар. Бирок ал экөөнүн күнөөсү пайдасына караганда чоңураак деди. Пайда деген эмне? Аракты ичип, адамдын акылы бир аз эс алып, же болбосо аны сатып, андан пайда таап, ушундай бир соода саттык менен, же болбосо кумар оюнун ойногондо бир акчаны утуп алып, кыскасы ушундай бир пайдаларды айтып жатат. Бирок ошол пайдага караганда ал экөөнүн зыяны көбүрөөк деди. Себеп дегенде ичкиликти ичкен адам мас болгон абалда кандай күнөө кылганын билбей калышы мүмкүн, зына кылышы мүмкүн, адам өлтүрүп алышы мүмкүн, бирөөнү сөгүшү мүмкүн, бирөөнүн көңүлүн оорутушу мүмкүн. Кумар оюнунда болсо бир адам акчаны утуп жыргайт, ал эми уткузган тараптардын баардыгы ыйлайт. Мисалы үчүн лотерия жана башка кумар оюндары, казино мисалы үчүн. Ошого окшогон оюндардын пайдасы бир аз бар, бирок ал экөөнүн күнөөсү пайдасына караганда көбүрөөк деди. Арактын арам экендигин баяндаган экинчи аят бул Майда сүрөсүнүн 43 аяты. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману ла тaqrabus салата ва антум сукара хатта та'ламу ма тaqулун. Эй ыйман келтирген момундар, силер намазга мас болгон абалыңарда жакындабагыла. Качан өзүңөрдүн айткан нерсеңерди билгенге чейин деди. Мунун окуясы мындайча. Али радиаллаху анху риваят кылат, Аллах Таала андан разы болсун. Бир күнү биз Ибн Ауфтун үйүнө бардык дейт. Ибн Ауфтун үйүнө барганыбызда ал бизге тамак берди жана бизди суусунубузду кандырыш үчүн бир жүзүмдүн шарабын берди. Мындайча айтканда хамыр, ачытылган тамак. Биз анын тамагын жедик жана анын бизге берген суусунун ичтик. Жана ошол учурда шам намазы болуп калган эле, адамдар мени имамчылыкка чыгарды. Ошол учурда мен "Кул я айюхал кафирун а'буду ма та'будун ва нахну на'буду ма та'будун" деп окуп алдым. Мындайча айтканда, айткының, о кафырлар, мен силер сыйынган нерсеге сыйынабыз, жана дагы биз силер сыйынган нерсеге сыйынабыз деп окуп алды. Бул аят мындай эле. Мен силер сыйынган нерсеге сыйынбаймын, силер биз сыйынган нерсеге сыйынбайсыңар деген аят эле. Муну тескерисинче окуп алган себептен Аллах Таалам мас абалыңарда намазга жакындабагыла деген аятын түшүрдү. Ал эми арактын харам экендигин баяндаган 3-чү аят бул Майда сүрөсүнүн 90-чу аятында келген. Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу рисун мин амали шайтан фажтанибуху лааллакум туфлихун. О иман келтиргендер, чындыгында аракта, кумар оюнунда, төлгө аштырууда жана төлгөчүгө барууда, ошондой эле буттарга сыйынуу бул шайтандын жийиркеничтүү амалынан болуп эсептелинет. Мындан сактангыла. Себеби ушундан сактансаңар, балким силер ийгиликке жетерсиңер деди. Аллах Таала мына ушул аят менен толук түрдө арактын, кумар оюнунун жана буттарга сыйынуу, ошондой эле
төлгөчүгө барып, төлгө аштыруу, көз ачыктарга бардуу, мунун бардыгы Аллах Таалага жакпаган харам иш экендигин баяндап жатат, урматтуу туугандар. Демек, арактын биз үчүн бүгүнкү күндө эч кандай тамчычалык дагы пайдасы жок. Ошондой эле кумар оюнуу, жана таштарга, буттарга барып сыйынуу, жана ошондой эле төлгөчүгө барып андан бата алуу, андан көз ачыктыгын сурап, андан кеңеш алуу, булардын бардыгы бирдей күнөө экендигин Аллах Таалам баяндап жатат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман качан мусулман болот? Мусулман Аллах Таала тыйган нерседен өзүн өзү тыйып, Аллах Таала өкүм берген нерсеге өзүн өзү мажбурлаган учурда толук мусулман болот жана Аллах Тааланын дайындап койгон ийгилигине, бейишине жетет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.